Тоң районундагы коктулардан өтө көп суу чөт, бирок жер шарты ыңгайсыз болгондуктан суу дыйкандарга сугат маалында жеткирилбей, жөн гана агып кетет. Адистердин айтымында бул абалдан суу сактагычтар гана куткарышы мүмкүн. Азыркы тапта Чокмор ата суу сактагычы курулуп баштады. Долбоор 2 жылда гана ишке ашат. Бирок курулуп бүтсө, Күнчыгыш жана Болот Мамбетов айыл өкмөттөрүндөгү дыйкандардын сугат суусу мол болуп, дагы кошумча 200 гектар кайрак жер өздөштүрүлүшү мүмкүн. Бул жерде мурунку ушу юришкө таралган жерлер дагы суу менен айрым жерлерине суу жетпей калчу, 1854 гектар болчу. Буга чейин ошол юришкө таралган жерлер дагы суу менен камсыз болбошу. Суунун тартычтыгы бар болчу буга чейин. Бул Чокмор ата суу сактагычы бүтүп калса, Кудай буйрса, мындан 200 гектар жер дагы өздөштүрүлүп дагы кошулат. Андан сырткары 700-800 гектар жер суу менен жакшыртылат. Чокмор ата суу сактагычы бүтүп калса, дыйкандарыбыз буга чейин ушул суунун тартычтыгынан түшүмдү толук кандуу ала алчу эмес. Ал бүтүп калса, Кудай буйрса, эми толук кандуу түшүм алат го деген үмүтүбүз чоң бул суу сактагыч боюнча. Ал эми экинчи үч коргон суу сактагычы Чокмор ата долбоорунан 3 эсе чоң. Курулушу 2 жыл мурун башталып, быйыл күз айларында ишке кириши керек. Суу бассейнинин сыйымдуулугу 4 миллион 300 миң кубометр түзөт. Бул долбоорду донор уюмдар колдоого алган. Бүгүнкү күндө үч коргон суу сактагычынын курулушунда Атвадящий канал толугу менен бүттү. Суу алуучу курулушу 60%. Суу алуучу шит-затворлору толук курулган. Дамба учурда 9 метр бийиктикте курулуп турат. Дамбанын бийиктиги 15 метр болсо, узундугу 517 метр. Бүгүнкү күндө 9 метр бийиктикте турат дамбанын азыр. Ушул жылдын декабрь айы менен буйрса үч коргон суу сактагычынын курулушу бүтүп, буйрса дыйкандар үчүн эксплуатацияга берилет. Үч коргон суу сактагычы суу менен толтуруштун ушул ашыктөр менен туюктордон келген өзөнүнөн толтурулат. Бул жерден азыркы күндө бир 900 литрдей суу келип турат. Бул жерге ошол баштап толтура баштаганда бир 2,5 айдын ичинде 4 миллион 300 миң куб суу толуп. Азыр бул жерден эми ошол келген өзөндөн эле сууларды чогулта албай алганбыз. Ошол өзөндөн эле алып турат. Апрель-май айларында дагы суу тартылып кетет. Ошол себептен суунун таңкыстыгы көп пайда болот да ошол маалда. Эске сала кетсек, жалпы Тоң району боюнча бир гана төрткүл суу сактагычы иштеп келет. Кичи суу топтоочу жайлар Союз мезгилинде дагы курулган эмес. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.